Мединадан башка Дажжал бүткүл дүйнөгө барат. Масих деп ага тияк бияка барган самолетке билет алып паспорт жасаган проблема болбойт ага. Ал ха дегенде эле Японияда, ха дегенде Австралияда, ха дегенде эле Фиджиде, ха дегенде эле Америкада. Анын биринчи бир күнү бир жылга барабар болот. Бир жылга барабар. Ушунчалык бул Дажжал деген адамды алдаган көз боемолчу биринчи пайгамбармын деп чыгат. Андан кийин анан бул чыгат не деп? Кудаймын деп чыгат. Мага сыйын кыла деп. Риваяттарда келет, субханаллах. Мадинада бир кишиге келип, ушуну айтат да, мен сени өлтүрүп кайра тирилтсем мага ишенесиңби дейт да. Субханаллах. Ушуга Алла Таала ушундай күчтү берет сыноо үчүн. Эң чоң мусулмандарга катуу сыноо Дажжалда болот. Дажжалдын сыноосундай мусулмандардын тарыхында сыноо болгон эмес да өзү. Дүйнөдө сыноо болбойт да. Ал эмне кылат? Ошо кишини өлтүрөт. Кайра тирилтет мынакей Алланын өкүмү менен. Анан айтат, эми ишендиңби мага? Мен Кудаймын, ишендиңби дейт. Ал айтат, мен дагы бекем ишендим, сен точно Дажжал экенсиң дейт. Эми өлтүрүп көрчү дейт. Экинчи жолу өлтүрө албайт да. Пайгамбарыбыз айткан, бир өлтүрүп тирилткенден кийин экинчи жолу ага кол сала албай жакындай албайт дейт. Өлтүрө албайт дейт аны. Ошунчалык чоң фитна болот, Аллаху акбар. Канча деген ыйманы алсыз мунафыктар Дажжалдын тарабынан өтүп кетет. Ошол жерде ошол күндөрү Дажжалга ишенгендердин жашоосу оңолот. Дажжалга ишенбегендердин жашоосу кыйналат. Мусулмандарга каатчылык келет, кыйынчылык келет. Дажжалга ишенбегендердин бардыгында. Мына ошол жерде ошол ортосуна чыгып пайгамбар Исфаханга барып, 70 000 периште жөөттөр артынан ээрчийт. Анан Кудаймын деп бүткүл дүйнөгө бузукулукту таркатат. Өтө чоң сыноолор тугандар мынакей. Эми акырында анан бул ал жака Мекке Мединага кире албай койгондон кийин Шам мамлекетке келет. Шам мамлекетке кайтат Дажжал. Шам мамлекетке кайтканда ошол учурда Багымдатка жакын Иса пайгамбар асмандан түшөт. Имам Махди чарчап калат буга. Кыйынчылык көрсөтүп өтө кыйын болуп калат да. Булардын аскерлери менен согушучу. Ошондон кийин мынакей Алла Таалам жардамга Иса пайгамбарды түшүрөт. Иса пайгамбар. Багымдат намазынын убагында түшөт экен. Ошо периштелер мындай кылып үстүдөн мындай кадимкиде ступенькадан басып түшкөндөй, мына михрабтан басып түшкөндөй, асмандан ушундай ступенькада басып түшкөндөй түшөт экен. Өңү ак жүздүү болот экен. Чачы кичине тармал, чачынан бир аз суу агып аткандай болот дейт, тамчылапчы. Аябай машаалла сулуу Иса пайгамбар, колунда копьёсу бар.